Ağa dalil. Şu 200 bin dolar boyunca. Bana elhamdülillah Müslümanmın. Şu Kur'an'da men 99 yılı Afganistan'a çeyin. Alpargam. Taliban bilen İslam Özbek hareketinin jetekçileri Tahrirullah Cumabay Namangan'ın söyleşip atqanda, Tajikistan'a gelip barını tutkundan Japonlardı kızları boşatıp atqanda, 4 yıl ölümdü görgende şu Kur'an men canını öcüretli. Allah Teala meni saktadı. Şu Kur'an men ant berim. Bizde Müslümanlar bile Kur'an'a kol koyup ant beribeydi. Allah'ın ismini koşup ant beredi. Allah'ın 99 ismini koşup meni ant berip atam. 200 bin dolar jönündө Adaхан kabinetinde söz bolған. Ошолорду кошо сизди жылдырабыз деп мага айтышкан. Мен анча акча таба албаймын. Анда мен списктин аягына койгула, бирок бүтүн Кыргызстанга мен жигичи иштеп берем деп айткан сөздөрүм туура, акыйкат. Мына мен Аллахтын исми менен Куранды кармап ант берип атам. Эми мына Адыхан Мадумаров эл менен жолугуп жүрөт. Жолукканда да лозунгтарды илип алып, кынтыксыз тазалык дейт. Кынтыксыз тазалык болсо, эмне үчүн биз Эрк партиясынан 5 талапкер четтелип калдык шайлоодон, фамилиясы түшүп калып атат. Техникалык ката дейт. Эмчи кошумачылардын, олигархтардын фамилиясы түшүп калбайт, техникалык ката болду. Эмне үчүн чындыкты айткан Турсунбай Бакирулов жана мен менен кошулган 4 жаш баланын фамилиясы түшүп калып атат. Ана эл менен жолугуп атканда эми кааласыңар мени чакыргылашы жолугушка. Кааласыңар Адахан өзүнүн сурагыла. Адахан тазалык деп атасың кынтыксыз. Мыйзамдуулуктун негизи имандуулук деп атасың. Ананда сен де Турсунбай Бакирулов окшоп Аллахтын исми менен Куранды кармап ант берчи, ушундай сөз болду, болгон жок 200 миң доллар жөнүндө деп. Мына силерге менин талабым. Şu суроону бергиле Адахан кепсемеш. Анан кийин айтасыңар, кимдики туура? Адахандыкы же Турсунбай Бакируловдуку? Адахан молдонун баласы. Адахан намаз окуйт. Ажыга барган жок, бир умра жасаган. Эгерде Аллахтан корксо, ал чындыкты айтат.